Пружиналык маятник. Механикалык термелүүлөрдүн мүнөзүн пружиналык маятникте карайлы. Бул максатта узун, жумшак пружинага илинген салмактуу жүктү карайбыз. Механикалык термелүүнүн мүнөзү орнотууда болгон параметрлерден көз каранды болот. Тагыраак пружинанын катуулугунан жана жүктүн массасынан. Муну текшерүү үчүн тажрыйбаларды жүргүзөбүз. Бир параметрин өзгөртөбүз. Жүктүн салмагын 50 граммдан көбөйтүп туралы. Ар бир салмактанган сайын термелүү мезгилин аныктайбыз. Термелүү жыштыгын аныкталган термелүүнүн саны жана убакыты аркылуу аныктайбыз. Алынган жыйынтыктан термелүү мезгилинин жүктүн массасынан болгон көз карандылыкты графикте түзөбүз. Ийри формадагы сызык парабола болоорун билдирип, бул катышка жооп берет. Термелүү мезгили тамыр астында массага түз пропорциялаш. Биз биринчи көз карандылыкты аныктадык. Пружина маятнигинин термелүү мезгили пружинада илинген тамыр астында жүктүн массасына түз пропорциялаш. Эми пружина маятнигинин термелүү мезгили пружинанын катуулугунан көз карандылыгын байкайлы. Ал үчүн узундугу бирдей, бир түптүү пружина алалы. Бирок тажрыйба жүргүзүүгө чейин катуулук коэффициентти бурулуштардын санына тескери көз карандылыгын эстейли. Бизде 4 окшош, ар биринде 5тен буруулуулары бар болгон пружина бар. Бул тажрыйбада жүктүн массасы өзгөрүүсүз калды. Көз карандылыкты текшерүү үчүн пружинанын узундугун өзгөртүп, жана ар бир жаңы кардалда термелүү мезгилин аныктайлы. Жыйынтыктарды атайын таблицага жайгаштырабыз дагы, термелүү мезгилинин пружинанын катуулугунан көз каранды графигин түзөбүз. Алынган ийри сызык парабола болоорун билдирүүдө. Демек, бул катышка туура келет. Термелүү мезгилинин тамыр алдында пружинанын бурулууларына пропорциялаш. Пружинанын бурулуулары анын катуулук коэффициентине тескери пропорциялаш. Демек, термелүү мезгили анын тамыр алдында катуулук коэффициентине тескери пропорциялаш. Эксперименттин жыйынтыгы боюнча пружина маятнигинин термелүү мезгили тамыр алдында жүктүн массасына түз пропорциялаш жана катуулук коэффициентине тескери пропорциялаш.